Пайгамбарыбыз айтты: эгерде кимдир бирөөңөр курбандык соём деп ниет кылсаңар, балким кимдир бирөө кече ниет кылды, кимдир бирөө азыр ниет кылат. Пайгамбарыбыз айтат: Зулхижжа айынын, курбан айттын алгачкы 10 күнү кириши менен ким курбандык соём деп ниет кылса, демек ал чачын, тырнактарын албай турсун. Жада калса, ушул чачы дагы, тырнагы дагы анын сойгон курбандыгына кыяматта күбө өтөт дейт. Алып койсо күнөө эмес. Алыш керек болуп калса, сөзсүздө зарыл, тырнактары момундой болуп өсүп кете турган болсо, алсын деп атат. Сүннөткө ылайык кылып. Албасын дептир да шарият, деп эле момундай кылып өстүрүп, жок. Алыш шарт болуп калса, керек болуп калса, алыш күнөө эмес. Болгону бул жерде сиздин союп жаткан курбандыгыңызга дал ушул чачыңыз дагы, тырнагыңыз дагы күбөгө өтүп калсын деген тариз айтат. Бул сунна. Кээ-бирлер буну важиптей карманып алып, албаш керек экен деген түшүнүк менен жашабаш керек.